Ассаламу алейкум. Сиздер менен Актилек Капаров. Бүгүнкү чыгарылышта тендерлер тууралуу рубрикабызды улантабыз. Биздин эле жооп беребиз. Сиздин жубайыңыз болобу? Ооба, жубайым. Жубайы Жазгүл Имангазиева тең уюштуруучулардын бири. Бул киши экен, тиги экен деп өмүр баянын сурап отурбайбызбы биз? Штраф это 17 500 сом. Териштирбейсиздерби? Жок. Бүгүн биз сиздерге бир үй бүлөнүн мүчөлөрү Кыргызстандын мамлекеттик сатуу алууларында кантип бири-бирине конкурент, атааңдаш болуп калганын айтып беребиз. Кеттик анда. Бул мамлекеттик сатуу алуулар сайты 13 февралда мамлекеттик материалдык резервтер фонду тендер жарыялаган. Алар 6 миллион 320 миң сомго үрөн жүктөө кызматын сатып алмакчы болушкан. Бул сынакка 2 гана компания катышты. ЖЧК ТК сервис жана ЖЧК Армод. Тендерди эң аз сумманы сунуштап, Армод компаниясы утуп алган. Бирок биздин команда бул эки компанияны бири-бири менен эмне байланыштырарын аныктады. Караңыз, Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча, Армод фирмасынын негиздөөчүсү Мырзакулов Тынчтыкбек Турумбекович. Экинчи компаниянын тагырагы ТК сервис ЖЧКсынын жетекчиси Мырзакулова Кызылгүл Тынчтыкбековна. Ал эми тең уюштуруучусу Имангазиева Жазгүл Доктурбековна экенин көрсөтүп турат. Биз бул адамдардын социалдык тармактарын изилдеп, кимдин ким экенин, ким кимге тууган экенин билдик. Бул Тынчтыкбек Мырзакуловдун Одноклассниктеги баракчасы. Бул жерде ал атааңдаш компаниянын директору Кызылгүл Тынчтыкбековна анын кызы экенин көрсөткөн. Дагы улантабыз. 2015 жылы Мырзакулов бир аял менен түшкөн сүрөтүн жарыялаган. Ал эми анын комментарийлеринде караганда, ал анын жубайы. Бул Тынчтыкбек Мырзакуловдун Facebook баракчасы. Бул жерде ал жубайы менен түшкөн сүрөтүн жарыялаган. Ал эми колдонуучулардын бири аны Жазгүл деп атайт. Достор, Мырзакуловдун соц тармактагы публикацияларын изилдеп, анын жубайынын аты Жазгүл, анын атасынын аты Доктурбек экенин билдик. Жазгүл Доктурбековна ТК сервис компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Жыйынтыгында мамлекеттик материалдык резервтер фонду тендер жарыялайт. Анда ТК сервис жана Армод деген эки гана компания катышат. Тынчтыкбек Мырзакулов Армод компаниясынын негиздөөчүсү. Анын кызы Кызылгүл Мырзакулова ТК сервис ЖЧКсынын жетекчиси. Ал эми жубайы Жазгүл Имангазиева ал жерде тең уюштуруучулардын бири. Бул тендерди Армод фирмасы жеңип алган. Урматтуу кыргызстандыктар, булар бири-бири менен атааңдашкан учурлар жалгыз эмес. 2022 жылы биздин команда ушундай 5 учурду тапты. Ошентип өткөн жылдын 18 майында шаардык гинекологиялык оорукана дезинсекция боюнча тендер жарыялайт. Сынакка 3 компания катышкан. Алардын арасында ТК сервис жана Армод ЖЧКлар бар. Ал эми ТК сервис ал тендерди жеңип алган. Андан ары июнь айында Сокулук райондор аралык оорулардын алдын алуу борбору медициналык жабдууларды калибрлөө боюнча сынак жарыялайт. Катышуучулар ЖЧК ТК сервис жана Армод. Армод фирмасы мында да уткан. Август айында өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу департамент тендер жарыялайт. Сынакка ошол эле ТК сервис жана Армод катышып, кайра эле экинчи фирма утат. Сентябрь айында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын шаардык реабилитациялык борбору дезинфекциялоо боюнча тендер жарыялайт. Ошо ТК сервис жана Армод катышып, биринчи компания утат. Ушул эле айда Бишкек эркин экономикалык аймактын башкы дирекциясы ушундай эле сынакты жарыялайт. Ага 4 компания катышып, анын ичинде ТК сервис ЖЧКсы жана Армод фирмасы да бар. Ал эми жеңиш ТК сервис компаниясына берилет. Достор, ушуну менен бүттү деп ойлоп жатасызбы? Албетте жок. 2021 жылы бул ишканалар дагы 3 жолу мелдешке чыгышкан. Биринчи жолу 712 миң сом сунуштап, Армод утуп алган. Ал эми экинчисинде ТК сервис 5800 сом сунуштап жеңүүчү деп табылган. Үчүнчүсүндө болсо баягы эле Армод 670 миң сом сунуштап жеңүүчү аталган. Жалпы суммасы 268 миң сомду түзгөн буга чейинки дагы 4 ушундай тендерди таптык. Жалпысынан 2019 жана 2023 жылдар аралыгында аталган фирмалар чогуу катышып, ар кандай уюмдардан 13 тендер утуп алышкан. Алардын жалпы суммасы 8 миллион 44 миң сом.
Бул боюнча комментарий алуу үчүн аталган компаниялардын жетекчилери менен байланышууну чечтик. Алло, саламатсызбы? саламатсыз. Мырзакулов Тынчтыкбек Турумбекович бекен? Ооба. Сиздин Армат деген компанияңыз бар турбайбы? Ооба. Ошол госзакупканын тендерлерине катышат экен да. Ооба, катышабыз. Ошол боюнча суроолор бар да, бир нече маалыматтарды тактап алгыбыз келип атат. Каршы болбосоңуз. Анан кийин Армат деген компания тендерлерге катышканда ТК сервис деген компания менен конкурент болот турбайбы? Көп эмесин аныктап чыктык да. Закупкалардачы. Анан кийин ошол ТК сервистеги негиздөөчүлөрүнүн бири Имангазиева Жазгүл Доктурбековна сиздин жубайыңыз болобу? Ооба, жубайым болот. Мырзакулова Кызылгүл Тынчтыкбековнач Кызым болот. кызыңыз болот, ТК сервис менен Армат акыркы 4 жыл ичинде 2019-дан 2023-ге чейин жалпысынан эки компания 13 тендер утуптур. Бардык 13 тендерде тең эки компания бири-бири менен конкурент болуптур. Ат салышып, бир тендерлерге катышыптыр. Жазгүл Доктурбековна менен Кызылгүл Тынчтыкбековна сиздин жакын туугандарыңыз болгондуктан ушундай суроо жаралып атат да. Канчалык негизде ушул тендерлер закондуу? Эми биз катышалы жана эме берет го тендерге берилгенде. Ошого өздөрүнүн эмеси менен беребиз. Өздөрүнүн талаптары менен. Ошол. Закон о государственных закупках бузбайт деп ойлойсуз, Ал жагын беребиз. Акыркы тендериңизди карадык да, эки компания катышкан. Бул Госматрезервте катышыпсыздар. Ошол Госматрезервте тааныш билиш жетекчилеринин иштегендеринин тааныш билиш дос тууган уруктар жок беле? Жок, кандай эле. Жок, эч бир жанагындай закупающий организацияларда сиздер катышкан, уткан тааныш билиш тууган уруктар эч ким менен байланышыңыздар жок, Комментарий берүү өтүнүчү менен биз башкы прокуратурага да кайрылдык. Ал жактан бизге расмий суроо талап жөнөтүү керектигин айтышты. Андан кийин өзгөчө кырдаалдар министрлигине да бардык. Ал жактан да так ушундай расмий суроо талап жөнөткүлө деген жооп алдык. Письменно берсеңер, письменно эле жооп беребиз, и вам официально беребиз. Бул эки фирма акыркы жолу Матрезерв фондунун тендеринде бири-бири менен атааңдашкандыктан аталган фонд мындай тендерлерге эмне деп жооп берерин билүүнү чечтик. Сиздерде бир 4 тендер өтүптүр. Ошо 4 тендерге эки компания катышат экен, постоянночу. Ошо эки фирманын жетекчилери бири-бири менен тууган экен. Аял күйөө, анан кийин кызы. Ошол жөнүндө сурайын деп атканбыз да биз. Кандай болуп калды? Тууганчылык жокпу, таанышчылык жокпу? Мен тендерге катышкандар тааныш деле жок, башка деле жок анан. Ошол эме деген фамилия сизге эчтеке айтпайлыбы? Мырзакулов Тынчтыкбек Турумбекович. Жок. Тааныштыңыз жок, Жок, мен андайды билбейм. Ал эмне тендерге катышкан экен? Азыр айтып берейин. Так, по порядку айтып берейин. Могу так 13 февралда ушул жылы тендер өттүр, Госматрезервов жарыялаптыр, приобретение услуг по погрузке семян сельхозкультур дейт. Анда эки компания катышат. Армат деген ОСО, анан кийин ТК сервис деген. Ошо эки компаниянын негиздөөчүлөрү бири-бири менен аял күйөө экен. Мен билбейт экенмин, аны биз компаниянын эме тууганчылыгын, тигибизин териштирбейбиз да. Териштирбейсиздерби? Жок. Бирок бизге мага тиешеси жок, мен тааныбайм аларды, мен көргөндө эмес, мен учурашканда эмес, мен ал фирмабызга керек да бардымыз. Бирок бизге тиешеси жок, менин Мырзакуловторго эч кандай эмем жок. Мен Мусабековдон катыштыгым жок. Бирок кол алдыңыздарга иштегендерге неме жанагындай отделдерге
тапшырып бересиз да. Териштирүү жүргүзөйүн. Мүмкүн 1 жарымда тууганчылык калып кийин сизге калп болуп калбайбы? Булар сиздер менен даже эмеси эч кандай связи жок болсо деле Госматрезерв мененчи, булар бири-бири менен связь болуп атпайбы? Эки поставщиктенчи? Жок, эми тендер болот да. Тендерде кайсы компания катышат, бири-бири менен тууганбы же бир киши 4 компания ачып алып катышып атабы? Биз ал владельцин тиги мунусун карап отурбайбыз. Азыр бизде бүт баары конкурстардын, тендерлердин баары онлайн болот да. Компьютер менен анан бул киши экен, тиги экен деп баары өмүр баянын сурап отурбайбыз да биз. Бирок компания катышат, баягы биздин параметрлерге туура келсе, баасы туура келсе, ошого карап туруп биз эме кылабыз да. Андан соң юрист Ильяна Жедигеровага кайрылдык. Бул жерде кандай мыйзам бузулганын айтып берди. Мамлекеттик сатып алуучулар жөнүндө мыйзамда айтылган 5-беренеде 1-бөлүгүндө негизи эле бир тууган болгон же жакын адамдар болсо, алар андай сунуш бере албайт да сатып алууларга. Ал мыйзамда так каралган. Кийин мындай сунуш болсо, сатып алуучу уюм алар четке кагууга милдеттүү. Негизи эле мисалы жакын туугандар деп кимди түшүнөбүз? Биринчиден бул ата-энеси, балдары, чоң атасы, чоң энеси, эже сиңдилер, бир туугандар. Кийин болсо жакын адамдар деп биз мисалы никеде болгон адамдар же никеси жок, бирок бирге жашаган адамдар дагы жакын адамдар дегенге киришет да терминге. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн сиздер бир үй бүлөнүн мүчөлөрү мамлекеттик сатып алууларда кантип атаңдашаарын билдиңиздер, көрдүңүздөр. Өткөн чыгарылыштарыбызда да ушундай күмөндүү тендерлерди көрсөткөнбүз. Биз мындан ары да ушундай иштерди алып бара беребиз. Андыктан Темиров Live YouTube каналыбызга катталыңыздар. Биздин изилдөөлөр менен бөлүшүңүздөр. Бул фактылар тууралуу мүмкүн болушунча көп адамдар билсин. Сиздер менен мен Актылек Капаров болдум. Кайрадан көрүшкөнчө.